Элдин талабы аткарган жок. Уйдун басы сүттү көтөрбөйт, уйгарды сойгулат. Суу кодексинин 52-беренелери боюнча биз анда чара көрө алабыз. Органдар иштебейт деп айтам мен. Иштебейт эч кимиси. 1 жылдан кийин соң биз барып атсак, ошол эле көрүнүш. А бирок ушул жакта сиз 1 жылдан ашык убакыттан бери иштеп атып ошол нерсеге күбө болгон жоксузбу? Хизмет тиркелет деп берип атат. Корктун айтып отсам сиздер кыскартып отсуздар да. Эми факт налицо турбайбы? 1 жылдан бери бир септикти контролдой албайт. Андан кийин эгер мамлекет ишин аткара албаса, кетсин астакка. Болду. Турабы? Турабы. Акыркы учурда сүт маселеси өлкө аймагында эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп келет. Мындан дээрлик 2 ай мурда Талас облусунун өкүлчүлүгүнүн имараттын алдында облус тургундары митингге чыгып, кайрылуу жасашкан. Сокол Медиа маалымат агенттиги бул маселени чагылдырып келет. Учурунда комиссия түзүлүп, сүттүн баасын калыптандыруу максатында өз ишин алып барды. Жакынкы арада Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн имараттында комиссия мүчөлөрү менен элдин ортосунда жолугушуу болду. Ага тийиштүү мекемелердин жетекчилери жана сүт ишканаларынын өкүлдөрү да катышты. Алгач эле суроо сизге болсо, ушул сүт боюнча маселени баштан көтөрүп чыгып атасыз. Азыркы учурда элдин талабы эмне болуп атат? Элдин талабы аткарган жок деп ойлойм мен. Анткени биздин барбаган эшигибиз, барбаган тешигибиз калган жок. Мисалы, комиссия өзүнүн миссиясын аткарды. Бул биздин жумуш эмес болчу, бул өкмөт тарабынан эмес, эл тарабынан түзүлгөн комиссия. Өкмөт жасай турган жумушту биз жасадык. Анткени мамлекеттеги, бийликтеги органдар иштебейт деп айтам мен. Иштебейт эч кимиси. Эгер биз булар иштегенде биз бул жерге келмек эмеспиз. Мына сүт көйгөйү 20 жылдан бери абдан коррупцияланган тармак бул. Муну чечүү мамлекетке оңой болмок, бирок элге кыйын болуп атат. Эл кайка барат. Биздин митингге чыкканыбызга 2 ай болду, бирок 2 айдан бери биз заключениялардын, протоколдордун баарын түзүп бердик. Садыр мырза, Ташиев мырзага да кайрылдык. Эч кандай өкмөт тарабынан реакция жок. Анан айтайын дегенибиз, биз өкмөткө последний раз келип атабыз. Ташиев мырза, Садыр мырза, силер айтып атасыңар, Ташиев мырза айтып атасыңар, коррупция менен абдан күрөшүп атабыз деп. Бирок коррупция менен күрөшүүнү эң биринчи мол комбинаттардан баштасаңар болот эле. Эмнеге? Элдин талабы өтө зор, чоң болуп тур азыр. Иштейинсең жумуш жок. Данный момент пенсия пособие албай, жалаң бир уйду карап, ушу өкмөт бирдек болсо оңдой бербек экен. Мамлекет тарабынан бир нерсе болуп калса жардам берер бекен деген уйду кармап келдик. Бирок уйду кармош азыр невыгодно болуп атат. Чөп 300 сом, 400 сом болуп атканда. Эл кыйналып туруп. Өкмөт тарабынан эч кандай реакция жок. Биз өкмөткө талабыбызды коюп келдик. Эгер ушул талапты аткара албай, биздин заключениябызга жооп бере албаса, мен ойлойм, мамлекеттик деңгээлдеги ошо жергиликтүү бийлик барбы, депутаттар барбы, Талас областынан шайланган депутаттардыга биз кол топтойн деп атабыз, мандаттарын тапшырсын. Эгер алар иштегенде биз бул акыбалга келмек эмеспиз. Во-первых, во-вторых, анан кийин эгер мамлекет ишин аткара албаса, кетсин астакка. Болду. Турабы? Турабы. Жолугушуу суроо жооп форматында өтүп, сүт ишканаларынын ишин жөнгө салуу жана сүттүн баасын жогорулатуу маселеси талкууланды. Арашан сүт заводунун директору менен жолугушканбыз. Эмне үчүн буга чейинки эскертмелерди, жанагы очистной сооруженияларды, септиктерди жасалган эмес десек, биз аны менен жасап атабыз деп, кечегинде 1-июндан биздин министрликтен ошо экологиялык техникалык көзөмөл кызматынан кат келген. Катта ишкананын ишмердүүлүгүн убактынча токтотсун, пока очистнойлорун экологиялык нормаларга алып келбеген кичекти деп. Анан кийин биз катты мынау жетекчиси турат Арашан сүт заводунун директоруна катты бердик.
берсек ал киши бизге бир убакыт бере тургула, анан ал киши бизге тилкат жазып берди. Тилкатта мен Курманалиев Бакыт, Арашан сүт заводунун директору, заводдун саркындуу сууларын тазалоочу курулуштарын аягына чыгаруу аракеттерин жасап бергенге милдеттенем дейт. Анан 1-июндан 10-июнга чейин жанагы келишимдеги договордогу сүт ташыган поставщиктер менен мен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнчө, себеп булардын келишиминде форс-мажор бар экен. Анан мыйзамда дагы бар, биз катты бергенден кийин 10 күн күтөбүз. Эгер жабылбаса, анда биз күч органдар менен барып жаап келебиз. Биз экология жагын карайбыз. Анан кечегиде 3-4 июнда дагы келишти лабораториядан. Биз аларга дагы кайрылдык. Себеп кече заводдун ичиндеги бизге жетекчиси ал жактагы септиктерин, салынган септиктерин көрсөттү. 2 бассейни турат. Ал жерде 400 метр кубтук 2 бассейн бар экен. Анан бир чоңураак бассейн дем казыптыр. Ал жака бетонировать этеле экен. Бири-бирине суу саркындатып, анан коюсун алып чыгып кетет, сууга кошмо жагын тазалоо боюнча. Анан заказ бердик дейт. Жанагында жировловитель менен фильтрацияларды заказ бердик дейт. Аларды установка кылганы бир 10-15 күндө Кытайдан келет дейт. Анысы келсе, эгер экологиялык нормага жооп бере турган болсо, биз анга жапканга биздин тиешебиз жок болуп калат экология жагынан. Эгер нарушение болсо, экологияны булгаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча, айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдары боюнча, Суу кодексинин 52-чи беренелери боюнча биз анда чара көрө алабыз. Ошого кечеги дагы бир ирет суунун анализин алып кетти. Эгер бул суу дагы нормадан ашыкча же нормага ченемдик нормада боло турган болсо, анда дагы карайбыз. Эгер катты бул кызматта бир Талас областына келгениме 1 жыл 3 ай болду. Ош областынын экологиясын жетекчиси. Ушул жакта эле ошондой көйгөй болуп атканда, 1 жыл мурун Facebook'та ушундай видео чыгып, ушундай сүт менен суу аралашып аткан видеочу. Ошондон кийин 28 000 сомго айып жазып берген экен. Административдик штраф Андан кийин 1 жылдан кийин соң биз барып атсак, ошол эле көрүнүш. Ошо 1 жыл убакытта мындай мыйзам бузууну кайра караган жоксуңарбы силер? Карадык. Ал жерге барып туруп, биз шаардан бери келген күнү эле барсак, ошол күнү агып атат ошол суучу. Ошол күнү эле биз күбө болуп атабыз. А бирок ушул жакта сиз 1 жылдан ашык убакыттан бери иштеп атып, ошол нерсеге күбө болгон жоксузбу? Жок, эми жооп берейин. Былтыр ал жерден дагы суунун пробасы алынгандагы ал жерге эскертмелер берилген. Эмне үчүн сиздердин септигиңиздер иштебейт? Эмне үчүн жок? Бул жака түз куюлуп атат. Сонун суудан анализ алынганда анда допустимый нормаларга кирип калган. Анын анализи жыйынтыгын көрсөткөнбүз, бергенбиз жетекчисине лабораториядан. Анан кийин кечегиде апрелде болгондо анда авариялык болгон экен дагы. Анан сиздер видео тартып жатканда мен инспекторларым суунун пробасын барып ошол жерден көрүп, видео биздикилер дагы тартып, ичине кире алган эмес. Себеп Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар экен, ишкерлерди мораторий бар, ишкерлерди колдоо боюнча. Сиздин айтууңуз боюнча 1 жылдан бери андай суу аккан эмес, андай сүт аккан эмес, туурабы? Жок, бул сиз айтып атасыз. Суу агып аткан. Эмне үчүн ушунда жабылган жок? Эмне үчүн текшерген жоксуңар? Эмне үчүн мынакей өзүңүз айтып атасыз 1 жылдан ашып калды, иштегенме депчи. Ушу 1 жылдан ашып калганда ошол жерде барып көрдүңүз өзүңүз. Ошо зыяндуулугу кетип атат. Эмне үчүн ошону жасаган жоксуңар? Эмне үчүн болбогон тиги салыкты салып койгонсуңар 25 000, 28 000 салган. Бул болбогон акча да ошончо кирген завод. Бул жерде былтыр алганда суунун анализи допустимый норма болуп чыгып атат. Эгер недопустимый выше норма болуп калса экологияга, анда биз ал жака чара көрүп, буну жабууга айтканбыз. А биз эскертмелерди берилген. Силер тез арадан септиктериңерди жасагыла деп. Ошондон бери жасалып, эми азыр дагы бир болбогон септик жасалып турду уктукта. Азыр бар көрөлүбүз. Ошо эскертмелер берилген турбайбы былтырчы? Эскертмелер берилген. Жылдан бери мындай сураган жоксуңар, септик эмне болду баягы септик? Сурадык, кура табыз дейт. Ана биз ичине кире албайт экенбиз. Туура түшүнүңүздөр. Ичине кире албайт экенбиз. Эгер Жок, мындай болду да. Эми
урматтуу көпчүлүк, сиздерге түшүндүрмө иретинде айтып кетейин. Кече күндө Муртпада 2-3 күндөн бери катуу талкуу болуп атпайбы? Силер билип коюңар. Мына биз ушул кишинин да жумуш орду каралсын деп сунуштама беребиз. Ал эми өкүлчүлүк тияка кандай сунуштама бергенин мен билбейт экенмин. Азыр өкүлчүлүктер өзү айтып чыгат. Себеби мынакей факт налицо. Бул кишиге айтып атабыз. 1 жылдан бери иштеп атабыз. Siz iştegenden uşuntup tartılgan uşunda yazıcı olgon 28 bin so'm salmışsınız. Andan keyin uktap kalmışsınız koşu demiş. Oşo sebepti bu kişi de bizge düşman bolakat da çın aytkan. Bu kişinin jumuşun talaşkan hiç kim yok. Bu kişinin ordun talaş men boloyun je Anarbek boloyuk degen hiç kim yok. Evi fakt nalizo turbay bana. 1 yıldan beri bir septikti kontrolley almaydı. Anan keyin mına Kılıç Mırza aytkanday 1 yıldan beri akpay kaldı deydi. Ağıp atat da. Al evi pastayan akpaydı da. Koy bergen momentinde varıp tartıp buga çeyini бүтүрүштөр болмокта. Окей, жетекчинин өзү жазып берген тилкаты менде турат 1-июндан 10-июнга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Печаттар жокко? Колу турат мына. Жок, кол эми мындай жазып берет. Мага келатса печат менен келмек. Жок, эми атынан жазып берген жокпу фирманын компания. Жок, бул жерде аркасында биздин комиссиянын төрагасынын колу менин колум турат. Ал жерде күбө болупчу. Мынакей алдык. Анан эч кандай жанагы жөн эле айтып койду деп айтпаңыздар депчи. Жок, колго. Эми сизге жерде протокол фирменный бланкада экен. Ал фирменный бланкага печать басылбайт. Баарыңар жакшы түшүнөсүңөр. Анда эмесе мен мына протоколду окуп койсом. Анда эмесе мындай. Протокол 2-июнь 23-жыл сүттүн баасы жөнүндө чогушун төрагасы Кермалиев Арашан акционердик коом директору, чогушун катчысы Автоматова, катышуучулар Арашан сүт ташуучулары Кермалиев, урматтуу сүтчүлөр, сүттүн баасы Арашанда 1 килограмм сүт базис эсептөөдө 3,4 тыгыздык менен 10,27 болсо баасы 34 сомдон. Ал эми базистик эсептөө 3,5% болсо 35 сомдон. Тыгыздыгы 10,27 базистик эсептөө 3,6% тыгыздыгы. Тыгыздыгы 10,27 болсо 36 сомдон кабыл алып жатабыз деп атат. Бүгүнкү күндө эл арасында өзөчү болуп сүттүн баасы төмөндөп баратат. Эмне үчүн сиздер чыгымыңарды эсептеп эле берген бааңарды көтөрбөй жатасыңар? Маралбаева, бүгүнкү күндө сүтүбүздүн майлуулугу төмөн болуп жатат. Биз 3-4 сомдон биздин чыгымдарды актасак калганын элге берели. Бирок биздин арабызда 23 сомдон 28 сомго чейин элге берип жаткандар бар. Эшматова, тура азыркы убакта майлуулук аз болгонуна байланыштуу бизге чыгымдарыбызга 3-4 сом калат экен. Кунасова, ооба 27 сомдон түшүрбөйбүз дейт. Чогулуш сүт тапшыруучуларга 27 сомдон берүүгө бир добуштан макул болушту. Тизме тиркелет деп берип атат. Талас облусунун тургундарын талабы менен жана президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн сунушу менен жыйынга катышкан бир нече сүт иштетүүчү заводдордун сүттү кабыл алуудагы баалары талкууланып, анын ичинен Чыңгыз Айтматов районунда жайгашкан Арашан сүт заводунун директору сүттү кабыл алуудагы бааны эсептеп чыгып, баасын көтөрүп берүү аракетин кылаарын убадалады. Биз май чыгарабызда майдан абрат чыгат. Абратты эле биз су иштетип эле кургак сүт чыгарып салабыз. Сыр чыгарсак биз сыворотка агат да. Анан кээде баягы кара суу эмеси бар, рекасы бар, ошого сепараторубузду жууганда ошондо эле мындай агарып эле кетет да. Эми ал бир күндө бир эле жолу да. Анан экологиядан да өткөндө бул мырза биринчи жолу келди, мен анда биринчи жолу көрүп атам. Өстөрү комиссионуна келип көрсөтүп, көргөзүп эме алып келдим. Бирок бизге баягы жабылсын деген каты бизге мага тапшырып кетти. Анан мен 10-на чейин тил кат жазып бердим. Эгер биз эме муну түшүндүрүү иштерин кылып, элге түшүндүрүү иштерин кылып, 10-да жабылабыз деп тил катын жазып бердим. Биякта комиссия бар. Эми биз 10-да эгер Бишкектен экологиядан келип саркын суунун анализин алмайынча биз ача албайбыз. 10-да жабылабыз. Ушу айдын 10-да. Бак Манас району. Мисалы да мен сүтүмчү 3-8 бирөө 4 берде, бирөө 4 чекен. Анан ушу ар бир сүтчүчү алып атканда мына ушу эжен сүтү, общий сүтү
3-4, 3-5, 3 болады мысалы, 4 болады. Емшін общий котелға келгенде 2-9-3-тен ашпай жатады. Мен сүтім ошондай болғаннан, ошон өзі шығарғанда, мен сүтім ошондай баға берсін да тұрау, өзінше. Әркімді өзін жалшы, общий котелға келгенде сүт арзандап андай болмайды да баға. Бізде туралы жоқ. Бізде енді күн өрі атасың, бірақ мен өзім лично башыман өте атады. 5 өйсам, бірақ общий котелға келгенде мен самый низкий бағамен алып отырмын да. Бізде эми туралы айтабыз эже. Негизи ар ким өзүнүн сүтүн текшергенде ошондой эме жыр чыгат. А бирок бизде общий бочка менен алып келет да, 1,5-2 тонна менен алып келет да, анан биз ошо общий бочкадан общий мутават этип анан анализ алабыз. Бул анализ алгандан кийин сүтчү менен биздин лаборант экөө сүтчүбүз да уже лаборант болуп калган, экөө тең эме кылышып, лабораториянын анализин алышып, анан ортодон накладной жазылат эже. Накладнойго сүтчү кол коюп берет, макулмун мына мондай деп. Биз ошонун негизинде, накладной негизинде уже акчасын беребиз. Эмне үчүн аны баарга айтам. Анан эме урматтуу туугандар, мен түшүнөм. Ар бир мен ошондо текшере албай жатсыңар. Биз ага убактыбыз жок. Жоқ, эми жок. Мурун текшерчи да, хотя бы жума 2 жолу. Мурун кусун мен билбейт экен, бирок бизде заготовительдер көп да. Заготовитель текшерчи. Анан эме эгер эме сүттүн баасына мындай наразы болсоңор, ар кимиңер өзүңөр алып келсеңер болот. Биз алабыз. Кантип алып барасыздар? Эми аны мен өзүңөр алып келгиле. Жанагы ортомушлар деп бир баа коюп, Талас областы боюнча бир бааны коюлгандан алгылады. Бир баа коюлбайт эже. Бир баа ар кимдин жыры ар кандай чыгат. Бирөөнүкү 3-1, бирөөнүкү 3-2. Ошодон эме болуп атат да. Анан берде антимонополия бар. Бизге жыл сайын 2-3 жолу келип туруп атаандаштык деген эме бар, закон бар. Биз ошол эме менен иштейбиз да. İşte антимонополия хакы жүргенбиз. Сизге бир суроо да, сиз эми айтып калдыңыз, биз ар кандай берип отур. Ошондо получается сүтчүлөр ойнотуп атты да. Бирөө Ачыгын айтсын. Эми бу жерде мен айтып атпаймынбы? Ар кимдин өзүнүн жыры бар. Мисалы бизде санэпидстанция келип моратория кылып кетти. Мына өткөндө комиссия силер ошондо айткансыздар, независимый комиссия текшергиле деп. Ушундай эле корутунду биздикиндей эле лаборатория менен эле тең болуп эле чыккан. Мына ал эмени заключение рахат эже сизге бергем. 3-1, 3-2 болгон. Ар бир айыл боюнча. Азыр деле ошондой чыгып атат эже. Эми бактыңызда сиз гарантия бере албайсыз да, ар бир сүтчү балким өзү сулаш койду дегендей. Жок, гарантия бере албайм. Бере албайсыз, туура? Эми бир элди ойлоп, бирке ушу бааны көтөрүп, жакшынакай баада алып бере аласыздар? Бере алабыз. Алып бере алабыз. Азыр мындай болуп атат. Азыр чөп эме болуп атат да. Мына азыр бир-эки базар бир айдын ичинде чөп катса, жырлар оң болсо, өйдө эле болот ал. Автоматик. Эми азыр негизи бизде жырына 3-1, 3-2 келип атат. Өздөрү 31 сом, 38 сомдон алып атат. Мындай кылып, давайте, бакыт мырза, мен сизге бир просьба да. Давай, с дурной головы на трезвую не будем переводить. Ам бар, биз доказать этип койдук. Комиссия жөнүндө отуруп иштеген жокпуз. Могу жерде бүт заключениялар туруп атат. Биз ошол эле бир эле уйдун сүтүн апарып, сизден чыгарттык, тияктан чыгарттык. Анан ошол эле сүттү алып туруп ветеринария биздин могу жерде мамлекеттик лаборатория бар. Аерден заключениясын чыгарып отуруп. Менин өзүмдүн үйүмдө 3 үй сайын менгенче. Ошону алып келип үчөөнү аралаштырып туруп эле общий эле алып келип туруп таткызсам 4,5 жыл. Анан баягы жайында сүт чөп жегенден эле мынтип кетет, антип кетет деген. Ветеринарлардан сурадык, ветеринарлардан, зоотехниктерден сурадык. Зоонун бүткөндөрү бар билет да, алар айтып атат, эч кандай мындай болбойт. Жырнаш самчалык секирбейт. Возможно дейт, эми бирке эме болушу мүмкүн, бирок мынчалык жырнаш секирбейт деп атат. Жырнаш жайында түшүп кетет деген, сүт көбөйөт дейт, объем көбөйөт, себеби ал сочный чөп жеп атат да. А бирок жырнаш түшпөйт деп атат. Сочный чөп жеп атат. Эми бул жөнүндө айтып коеюн, мына өткөндө ошо комиссия ишеним кылбагандан кийин өзүңөрчө комиссия түзүп лабораторияны текшергенсиңер. Адан кийин санэпидстанция келип ошо корутунду берип атат. Ошол эле 3-1, 3-2 эле
өзүңөрдү тастап бергенсиңер. Бул эжекебиз да саны ошондой эле тастап берип атат. Бизге дагы недоверие болгон чынында. Мына Рахат эжелерге деле мен келгенде айткам, 1-2 базар лабораторияга иштеп бергилечи, мен айлыгын төлөп берейин деп. Анан убактым жок, мындай деп жок, мындай эле карап эле берсеңер болмок да, эл тынчсын деп. А негизи 3 жерден корутунду чыкканда биздин лаборатория менен мындай тең эле, мындай ошондой эле биздин лабораториянын анализдери тең эле чыккан да. Сизде бир суроо да, мына ушул азыр бүгүнкү күндө иштеп атасыздар. Могул дыйкандардын баардыгы сүт сааган адамдар, уй сааган адамдар, бул иштер как производитель катары сизге төгүп берип атат. Сиз да как жумуш ишкер катары өндүрүп, ошодон продукция чыгарып атасыз, туурабы? Договорлоруңуз барбы? Бар. Дыйкандар менен, Фермерлер менен. Сиз фермерлер менен, крупный фермерлер. Анан кийин эме сүтчүлөр менен договорубуз бар. Сүтчүлөр менен. То есть заготовительдер менен. Да. Эми маселе ошол жерде болуп атпайбы? Сиздин жаңында айткан заготовительдериңиз суу кошуп алып анан алып келип өткөрүп жейип аткан жокпу? Ушунун эми ар бир заводчу ушунун үстүнөн иштебейсиздер. Эми андайларды мындай эл арасында болуп атат сөздөр. Бирок биздин лабораторияда текшерип ошо суу алып келеби, же эмне алып келеби, кыркабыз да баягы суусун чыгарып туруп, анан кийин ошого жараша квитанция. Сүт маселеси Талас облусунда эле эмес, Кыргызстандын ар бир облусундагы көйгөйлүү маселе. Анткени менен Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү маселени жөнгө салууга аракетин жумшап, түзүлгөн комиссия менен тыгыз кызматташып, коомчулукка ачык иш алып барганын айгинеледи. Анан эми сүт боюнча сиздерге мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Көйгөй башталгандан баштап биз жаңы жетекчилик келдик. Ошо көйгөй башталгандан баштап биз эң эле биринчи бир эки нерсени убада кылганбыз. Ошол ачык, анан ошо элдин таламын ошол бир көйгөйүн аткаралы деген убадабызды бергенбиз да. Ошол убаданын алкагынан чыкпай ушул күнгө чейин иштеп келдик. Албетте жанагындай мөөнөттөр боюнча бир узарып кеткен моменттер болду, бирок бул бир белгилүү бир себептер менен жанагындай бир топ формальносттор бар экен, ошого байланыштуу болуп калды да. Бүгүнкү күндө сүттү кабыл алуудагы баа азырынча жөнгө салына элек. Тиешелүү тараптар аракет үстүндө иш алып барышууда. Жаралган жаңы жагдайлар болсо сиздерге биринчилерден болуп маалымдоо биздин милдетибиз. Сиздер менен Сокол Медиа маалымат агенттиги болду. Аман туруңуздар.